негизде бул ишти каматтандырарлык карабай жаткан мыйзам бузуулар көп болуп атат сот учурунда. Сот тарабынан мыйзам бузуулар болуп атат да. Салакылык менен кызматтоодун өзүн билемдик менен өз кызматын аткарып атат да. Анан сот учурунда бул тергөөдө айыпкерлер табылып келген айыпкерлерди сот учурунда Сабырова сот буларды актай турган оюн билдирип койду. 15 майда айыпкерлер үчөө тең сотко келбейт. Бул сот отурумуна келбейт. Уголовный процессте 3 айыпкер жок. Анан 3 айыпкерге тең мажбурлап айдап келүү токтом чыгарат Сабырова. Мажбурлап айдап келүү токтомун чыгарганда ошол сот отурумга келбей коюшканда атасы күйүп кеткенин себебине жактоочусу справка алып келди дедим го. Ошол атасына справка келсе, баласына дагы ошол справка негизинде экинчи жол токтом чыгарып койдум дейт. Бул деген уже түзмө түзөлүп менен издевательство деп аткан. Бул мыйзамда ошондой бар экен. Мага жазылган справка башка бөлүмгө өтөйт. Сот отурумунда бетен кийинки сот отурумуна келгенде мен атамды карап жаттым деген соттон айтат. Анан бир кагаз жазып алып атамды карап жаттым деген мыйзамда каралган эмес да. Сот процессинде кайра өзүн билемдик кылып тоготпостон кимисине ишенип келди, ишенип келишке койду. Экөө келбей койду процесске, уголовный процесске. Бир Режабеков Ерлан келди. Ошондо мыйзам боюнча кайра экинчи жолу кайталап келбей койгондо буларды камакка алыш керек эле. Анан кийин ошол жерде булардын жактоочусу туруп, булар атасына медицинский справка көрсөттү. Оор акыбалда больницага түшүп калды, күйүп кетти деди денеси. Ток уруп кетипти атасынча трансформатордон. Анан биз уктук чын экен. Ошентип тяжелый больницага түшүп калды. Баласы без причин келбей калды. Ошондо Тургунбай Бекени мыйзам боюнча камакка алыш керек эле. Аны албай койду. Анан кийин арыз менен кайрылдым Сабырова сотко. Эмне себептен кайсы мыйзамдын талабы менен сиз айыпкер Тургунбай Бекендин үстүнөн мажбурлап айдап келүү токтомун кайталап экинчи жолу чыгарып коюп атасыз. Мага ошондо жазуу түрүндө жооп берип турсаңыз. Мунун сөзүн уже жанында отурган прокурор сүйлөп атат. Жылдырып турайлы дебеди беле жактоочусу. Прокурор мен сотту башка күнгө жылдырып турам дейт. Эмне анчалык зарыл болуп калды экен. Бүгүн жарыш сөз бүтөт, буларга чечим чыгат. Анан кийин ишти чозуп атат, ишти чозуп атат. Прокурор жылдырам деп атат. Анан кийин бир аз туруп, жылдырыштын кереги жок, сиз биздин эмебизде коргошуңуз керек деп айтып турган кезде саат 17:25 башталды сот. 6-ларга барбастан, 6-лар болбостон туруп эле сот Сабырова сот башка күнгө белгиленет деп сүйлөйт. Уже үчөөнүн сөзү бир жерден чыгып калат. Жактоочусунун, прокурордун, судьянын сөзү бир жерден чыгып калат. Биз турадык, эмнеге жылдырасыз башка числого? Болбойт. Бүгүн жарыш сөз, сиз биз өзүңүздүн убактыңызды белгилеп, графигиңизге коюп чакыргансыз. Адвокаттардын убактылары менен келдик деп айтсак көнбөй койду судья. Боюнча жабырлануучунун адвокат катары соттордун этика комиссиясына кайрылып атабыз. Бүгүнкү күндө ответ келе элек. Карга карганын көзүн чукпайт деген ал жактан дагы биз мындай канааттандырарлык жооп таба албашыбызды көзүбүз жетип турат. Сызак райондук соттун судьясы Сабырова тарабынан процесстин жүрүшүндө УПКнын талаптары одоно түрдө бузулуп атат. Айта кетчү эле 4 нерсени айтайын.
процесстин жүрүшүндө айыпкерлер күлүп баягындай мыйзамга баш ийбей отурат, ошого замечание бербейт судья катарычы. Бир нече туруп урматтуу судья замечание берип коесуз десек деле тил бириктирип алгандай отуруңуз деп жабырлануучуга орой мамиле кылат. Экинчиден айта кетчү нерсе, далилдерди изилдөө тартибине бергенде отказ полностью. Эми далилдөө тартиби тараптарга жүктөлгөн үчүн далилди биз беребиз деп адвокаттарчы. Анан дагы айта кетчү нерсе, укуган талабында жарыш сөз деген бар. Жарыш сөзгө келгенде судья акырына чыгарып койбостон 1 айдан кийин келип туруп жарыш сөзүңөрдү угуп жыйынтыктайм деген да. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Бул деген конституцияга баш ийем деп, иштейм деп келген судья 1 айлык мөөнөткө жылдырганга укугу жок болчу. Ошон үчүн дагы судьяга нааразычылык болуп аткан ушундай.